Салик сода маркасы бул жөн гана даам эмес. Бул ар бир күнгө камкордук, табигый ингредиенттер жана халал стандарттарына толук шайкештик. Ар күнүңүздү даамдуу өткөрүңүз. Орозоңуздар кабыл болсун. Ассаламу алейкум, урматтуу мусулман биртугандар. Жараткан Алла Таала ар бириңиздердин кармаган орозоңуздарды кабыл кылсын. Биз болсо рахмат жагын Рамазан көрсөтүүсүн баштадык. Аны мен Максат Атабаев алып барамдагы биздин бүгүн студиябызда конокто Кыргызстан мусулмандарынын алымдар кеңешинин мүчөсү, устазыбыз Кенжетай Ажы Курмангожоев студиябызда. Кош келипсиз. Урматтуу мусулман биртугандар, бүгүн биз садака, зекеттин пайдалары, анын багы биздин муктаждар үчүн кандай пайдалары бар, адам менен адамдын ортосунда кандай ынтымакты, берекени алып келет, ошол боюнча сөз кылмакчыбыз. Анда эмесе, устаз, бүгүнкү эфирди баштайлы. Кенжетай Ажы, азыркы заманда садака жана зекетти берүүнүн кандай жаңы методдору ойлонуп же иштелип чыкты? Эми азыр илгери биз билебиз, садака бергенде адамдын колуна берген, негизи ошол муктаж адамдын колуна берүү, же болбосо мечиттерде деле ошол мечиттерде баягы садака сандыктары болгон, ошого берип келген. Азыр болсо баягы заман өнүгүп атпайбы? М-банк бар Кыргызстанда. Ошондой болуп туруп, ошол аркылуу деле эгерде кимде-ким бирөөнү таппай калса, бере турган ылайыктуу бирөөнү көрбөй калса, анда ошентип атайын неметсе, садаканы ошондой атайын баягы муфтияттан атайылган ар бир мечитте азыр эме ачылбадыбы? QR код менен атайын ар бир мечиттин өзүнүн банкта счету бар. Ошол счетко түшөт, анан счеттон алып, анан мечиттер ошол бөлүп койбодубу? Мисалы үчүн жөн эле садака, анан фитир садаканы өзүнчө, зекеттик өзүнчө кылып бөлүп койду. Ошол баягы аманат катары ар ким өзүнүн баягы кайсы багытка салса, зекет деп салса, зекет катары, зекетке татыктуу болгон, зекет алышы дурус болгон шарияттагы ошо адамдарга бөлүнүп берилет. Ал эми жөн эле садака болсо же мечитке жардам болсо, ал мечиттин муктаждыктарына колдонулат. Мына ошондой болуп атпайбы? Негизи пайгамбарыбыздын учурунда да ушундай болгон да. Пайгамбарыбыз амил деп койгон. Ашир же болбосо амил дейбиз же ашир дейбиз. Ошол баягы зекет үшүр жыйнаган адамдар болгон. Жана айтып өткөндөй, пайгамбарыбыз атайын зекет үшүр жыйнаган адамдарды атайын жиберген. Барып баланча айылга барып же баланча коомго барып ошолордун зекетин жыйнап келесиң, үшүрүн жыйнап келесиң деп жиберген. Бирок ошол эле кезде мына биз баягы пайгамбарыбыз айткан го, Шаабан айында Бараат кечеси бар. Өтүп кетти өткөндө жакында эле. Мына ошол Шаабан айынын Бараат кечеси бул Шаабандын 14-нөн 15-ине караган түнү. Бул түндү ибадат менен өткөрүү шариятыбызда мустахаб болуп эсептелет дагы. Мына бул түндө пайгамбарыбыз хадисте айткан, унчакты хадисте айткан. Бир хадисте Аллага шерик кошкон адамдын күнөөсүн кечирбейт. Анан кийин бирөөгө кек сактаган адамдын. Дагы бир риваятта Аллага шерик кошкон адамдын күнөөсүн кечирбейт. Зына кылган адамдын күнөөсүн кечирбейт. Дагы бир риваятта Аллага шерик кошкон адамдын күнөөсүн кечирбейт. Анан зулумдук кылган адам деп. Анан ошондо бирөөсүндө айтат да, Аллага шерик кошкон адамдын күнөөсүн кечирбейт. Анан дагы аширдин, ошол зекет жыйнаган адамдын күнөөсүн кечирбейт. Дуасы кабыл болбойт деген да. Анан бул жерде кандай десек, бул качан? Эгерде ошол аманат дайындалган адамдар, мисалы үчүн ошол зекетти, үшүрдү жыйнаган адам ошого өзүнүн колун салып берип, шариятта акысыз жерден ошону алып жей турган болчу болсо, анда бул адамды айтканда. Ошондуктан бул баягы эл, карапайым эл Алла жолунда деп зекетин берет. Ошол эле кезде ошол жерде зекетти жыйнап, кайра ошого өкүл катары болуп, ошону коомчулуктагы муктаж, коомдун муктаж бир катмарына таркатып берип аткан адамдар дагы ошонун аманат экенин билишибиз керек да. Аманат экенин билип, ошого кол салып бербестен, тетиринче ошол аманатты өз жайына жеткирсе, мына ошондо гана баягы бул акылуу болуп эсептелет. Аз да бир айта кетчү нерсе, мына ол жерде зекет маселесине келгенде, Куранда мына кайсы сүрөдө экен? Тауба сүрөсүнүн 60-аятында мындай дейт. Аузу биллахи минеш шайтанир ражим. Иннамас садакату лил фукара вал масакин вал амилина алейха
والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. Ушул жерде зекеттер кимге берилет ошол айтылганда. Биринчиси ошол зекеттер айтып өткөндөй факырларга берилет. Факыр деген эч нерсеси жок адам. Мискин деген бир нерсеси бар, бирок бул деле муктаж. Үчүнчүсү амилина алейха дейт. Амилина алейха дегенде ошол зекетти топтогон адамдар. Зекетти демек Куранда ошол зекетти топтогон адам пайгамбар алейхиссалату вассалам атайын адамдар дайындаган. Алар үй бүлө бала чака тирлигин таштап, алар зекет жыйноо менен малек болгон, баш ооруткан, барып эсептеген, анткен минткен, күн түнү сапарда болгон. Ошонун эмгегине жараша пайгамбарыбыз алейхиссалату вассалам ошону баалап берген. Анан бул жерде айта кетчү маселе бар да, баягы кээ бир китептерде, биздин шарият китептерибизде, фик китептерде ошол амилдер алса болот деген нерсени кээ бир биздин дамлаларыбыз же болбосо молдокелерибиз же кээ бир адамдар шуну туура эмес түшүнүп алып туруп, ошол алса болот дегендей мааниде бир кыяста жүргөндөрү бар да. Жок, бул жерде атайын дайындалыш керек. Атайын дайындалып, анан ошол мисалы үчүн атайын бир адамдар дайындалса, ошол адамдар барып жыйнаса, анан ошолор алса акысына жараша неме болот. Анан буну баягы туура эмес тафсирлеп же туура эмес түшүнүп алып, ошол баягы шариаттагы бир арам нерсени туура эмес жол менен эметип алып, бул элдин садакасы бул аманат болуп эсептелет дагы. Ошон үчүн баягы хадисте жана айтылгандай эки адамдын күнөөсү кечирилбейт деди. Алла шерк кошкон, экинчиси ушул ашир. Ашир дегенде ошол садака, зекет жыйган адамдын качан күнөөсү кечирилбейт? Эгерде ошол садака, зекетти акысыз шарият көрсөтпөгөн таризде кол салып жесе деген маанидө болуп атат. Ошондуктан бул зекетти жыйнап аткан адамдарда деле аманаттан коркуш керек. Коркуш керек дагы, бул Алладан берилген аманат. Бирөөнүн чындыгында келгенде зекет өзү бул бирөөнүн малынын кири дейт. Демек ошону менен анын оору сыркоосу, малындагы нерселери, ар бир нерселери баары келип тазаланат дейт да. Анан шарият айла жоктон ошол муктаждар болгондон кийин шарият ошону баягы муктаждарга адал деп берген да. Ошондуктан эгерде зекет алууга өзү бай болуп туруп зекет алышка мүмкүнчүлүк болбосо шарият, анда ал адам зекет алганы арам болуп калат да. Ал зыян тартып калышы мүмкүн. Андан ал акча ан үчүн арам болот, зыян болот. Ал анткени анын Кудай Таалам берген өзүнүн ошо жетерлик деңгээлде дүнүйөсү бар болуп атат. Анан кийин муаллафату кулубухум деген Куранда. Муаллафат кулуб деп баягы ислам жаңы таркалып жаткан кезде адамдарды, муктаждарды ошол исламга бир аз көнсүн, динге бир аз неметсин деген максатта кээ бир адамдарды тандап ошол муктаж болгон адамдарга берип турган. Анан офир рикоб дейт. Рикоб дегенде кул мойнун азат кылуу үчүн. Мисалы үчүн илгери кул ээлөөчүлүк доору болгондагы кээ бир адамдар мусулман болгон, бирок бирөөнүн колунда кул болгон. Анан ошол өзүнүн кулдуктан башын бошотуп сатып алыш үчүн ошол зекетти ошого берсе болот деп атат. Ол горимин дегенде карыздар адамдар. Азыр мисалы үчүн бизде көп учурда кээ бир адамдар бар. Мисалы үчүн өзү иштеп, башка кылып же бизнес кылып, анан карызга батып калгандар бар. Демек ошондой бир карызга батып калган адамга дагы зекетти берсе болот деп атат. Андан кийин фи сабилилlah. Сабилилlah дегенде Алла жолунда дегенде тафсирлерде ошол баягы ажылыкка барып, ажылыктан өзүнүн үйүндө, өзүнүн жеринде ал адам бай болушу мүмкүн. Бирок ал келгенден кийин бул мусафир болуп ээн талаада жүрөт да, ал жакта акчасын, пулун жоготуп алды дагы муктаж болуп калды. Ошол адам өзүнүн элине жетип алсын үчүн зекетин берсе болот дейт да. Мисалы үчүн бир илгерки учурда ошондой болгон да, ажылыкка барыш оор болгон, жөө жалаң барган, ат менен, төө менен, эшек менен барган. Мынакей азыркы учурда самолет менен, машина менен баргандын өзүндө кандай азап тозок болуп атат. Анан ошондой жерлерге барганда өз элинде биякта сарай кою жылкысы болгону менен тиякта албай куш бечара. Жанында акчасы жок, азыркыдай тиги карта жок, виза карта жок, акчаны шарт которуп кое тургандай. Кыйын болгон да. Анан ошол жактан келе албай калса, ошол адамдар мен мусафирмын фи сабилилlah. Демек ажылыкты бул жерде
Алла Таала Куранда фи сабиллах деген да. Аалымдар бул аяттын тафсиринде фи сабиллахтан максат ажылыкка барып ошол жакта Алла жолунда дегенде ажылык сапарын айткан. Фи сабилла ошол жакка барып ошол жактан акчасын жоготуп алып акчага муктаж болуп калган, өз мекенине кайта албай калган адамдар зекет берсе болот. Ал өзү бай, бирок тиякта мусафир болуп турат. Ошол өзүнүн мекенине жетип алыш үчүн берсе болот. Де болбосо азыркы учурда ошол Москвага барып же башка бир чет өлкөлөргө барып ошол жакта келе албай аткан, муктаж болгон мусулмандарга берсе да болот деп атат да. Вабни сабил, Ибн Сабил деген баягы жолдо калган адам, жолоочу адамдар. Булардын бардыгына ушул Курандын аяты менен ошентип 8ге берилишкен исламдын башында. Азыр бирөөсү жоюлган, азыр муаллафат кулуб деген жок. Азыр мусулмандардын бардыгы калыптанган. Бир мусулманды бул жаңы исламга кирди, буга көңүлүн карап турайлы, бир аз көтөрмөлөп турайлы деген нерсе жок. Азыр ислам дүйнө жүзүндө ушундай бир бекем бир тоодой бир казыктай бир кагылган. Кыяматка чейин бул ислам дини жер бетинен жок болбойт. Иншалла. Пайгамбарыбыз хадисте айткандай, кыямат кайым качан болот дегенде, жер бетинде Аллах деген адам калбай калганда анан кыямат кайым болот деген. Ошондуктан азыр бул муаллафату кулубту алым уламалар айтат экен. Ошо муаллафату кулуб азыркы учурда бул жок. Бул исламдын башында болгон, ислам слабый болуп турган кезде, ислам алсыз болуп, мусулмандар алсыз болуп турган кезде кээ бир мусулмандарды ошол динге бир кызыктыруу үчүн, тартуу үчүн, алардын бир диндеги бир жашоодогу бир муктаждыктарын чечип берүү үчүн атайын зекеттен бөлүнгөн. Ал эми азыркы учурда болсо ошол жанагы биз зекетти жыйноодо келбедикпи, ошондуктан зекет азыркы учурда мынакей жанагынтип эме аркылуу, М-банк аркылуу же болбосо атайын QR код аркылуу берилип атат. Аны деле берсе ошол муфтият өзүнүн аманатын алып, анан кийин ошол медреселерде окуп аткан толип илимдерге, анан ар кандай эл катмарынан арыз менен кайрылган ошол муктаж адамдарга, ушуларга бөлүштүрүп берет иншалла. Бирок ошол эле кезде бул муфтиятыбыздагы жалпы ошол дин кызматында жүргөн молдокелерибиз ошол нерсени унутпаш керек. Бул элдин акысы, аманат, буга кыянат кылбастан жакшы түз туура өтөп берүү биздин моюнубузда парз. Эл кутулду, эл зекетин берди, эл фитр садакасын берди. Алар өзүнүн Аллахтын астындагы мусулмандык бир милдетинен кутулду. Бирок мечиттердеги имамдар, ошол казият, муфтияттагы иштеп аткан биздин устаздарыбыз, дамлаларыбыз, аалымдарыбыздын мойнунда чоң аманат бар да. Анткени жалпы эл ошолорго ишенип ушул нерсени тапшыргандан кийин ошол аманатты алып өзүнүн баягы татыктуу ошону алууга шарият уруксат берген адамдарга жеткирип берүү бул муфтияттын мойнундагы бир милдет болуп калат. Пайгамбар жана хадисте эстеткен экен. Ошондуктан Кудай Таалам ушу аманатка бек болуп, аманатты өз ордуна жеткирип берүүгө Кудай Таалам баарыбызга товфик берсин. Бул жашоо өзү сыноо экен да. Бул жашоо ар кимге баягы ликулли Муса Фираун деген сөз бар. Ар бир Мусанын Фирауну бар дейт да. Ар бир арабтарда ушундай сөз бар. Ар бир Мусанын Фирауну бар дейт. Ошол сыяктуу ар бир адамдын нафсиси бар. Азгырат, башка кылат, бирок ошондуктан мусулман адам баласы ушул нерсеге бекем болуп, Кудайдан коркуп, такыбалык кылып, ошол аманаттарды жакшы бир өз мустахик болгон, акылуу болгон адамдарга жеткирип берүү, ошол аманат колго тийген ар бир мусулмандын мойнундагы милдети. Анан кечээ кээ бирде багыл угуп калабыз. Мисалы ушул Рамазан учурунда же болбосо Рамазандан кийин деле жана садака бергенде баягы муктаждарды чакырып чай берип койсок болобу дегенде бар да. Ушундай тамак аш аркылуу дагы чакырып садака берип койсок болобу дегендер да бар да. Мисалы кээ бирде айтып калышат, мисалы биз ошол Рамазан айында ооз ачырганда жанагындай жетим жесир балдарды алып келип туруп анан ошолорго чай берип аркылуу ушул садаканы берсек болобу деген дагы суроолор болуп калат да эл арасындачы. Негизинен ушул жакта деле багы материалдык жактан сырткары деле ушундай жол менен садака кылса болобу деген дагы бир. Негизи өзү шариятыбызда садаканын түрлөрү көп деп өтүкпү? Акча менен берилген садака, тыйын пул менен берилген садака, анан кийин келип баягы тамак аш, кийим кече менен деле бардыгы садака болуп эсептеле берет. Негизи шариятта фитр садака важип. Орозодочу, мына орозодо адам баягы хадистерде келет эмеспи? Адам орозосу асманга калкып, адамдын кылган амалдары, кабыл болгон амалдар асманга көтөрүлөт. Бардыгыбыздыкы ар бир кылган амал көтөрүлөт.
жумасына 2 жолу көтөрүлөт. Биринчи, төртүнчү күнү. Биринчи күнү, төртүнчү күнгө жерки, төртүнчү күнү кайра биринчи күнгө жерки кылган амалдар, туткан орозо, намаз, кайрык сандардын баары көтөрүлүп турат. Анан кийин жылына 1 жолу көтөрүлөт мисалы. Ошентип жумасына күнүнө, мисалы үчүн күнүнө эртең менен багымдат да, анан кечинде асырда 1 күндүк амалын көтөрүлөт. Жумалык амалдар көтөрүлөт, анан 1 жылдык амалдар көтөрүлөт да. Ошону бирөөлөр кадыр түндө десе, бирөөлөр ошол Шаабан айынын 15-inde Бараат кечесинде ошол кылган амалдар көтөрүлөт деген да. Ошентип адамдын туткан орозосу кыскасы асманда калкып турат экен, кабыл болбой. Качан фитр садаканы бергенде садака кабыл болот дейт. Анткени эмнеге дегенде орозоң кабыл болот дейт. Анткени эмнеге дегенде бул адам баласы баары бир биз кемчиликтүүбүз. Канчалык деңгээлде орозону так даана аткарбайлы, баары бизден ката кетет. Ката кеткени мейли намазың болобу, мейли орозоң болобу, мейли ажы умураң болобу, канчалык деңгээлде ката кетирбейм, ушу точно аткарам дейсиң, бирок ката кетирип аласың. Демек, ошол фитр садаканы берүү бул шариятыбызда байларга важип болду, милдеттүү түрдө болду. Ошол анча-мынча орозодогу кетирген кемчиликтерибизди бирөөнү акыр аят тиктеп коесуң, бирөөгө катуураак сөйлөп коесуң, ушуга окшогон нерселердин баарын жууп кетүүдө бул себеп болот да. Ошондуктан иншалла мусулман адам баласы ушул нерсеге көңүл бөлүш керек. Анан тамак аш дегенде фитр садаканы айтайын дедим. Фитр садака өзү негизи арпа, буудай, ун, мейиз, курмадан берилет. Ошон үчүн бизде муфтиятыбызда баягы фитр садаканы 50 сомдон 60 сом, анан 85 сом, анан 300 канча сом, анан 500 сом деп туруп мейизди, тиги курманы, тиги килограммын эсептеп туруп, анан ошого жараша 2 кило 600 же болсо 1 кило 600 болобу, ошо сообу же нисф сообу ошого жараша бөлүп туруп берип атпайбы? Демек, азыркы учурда баягы негизи аалымдар айткандай муктаждарга пайдалуурагы берилген жакшы да. Азыр келип туруп фитр садака буудай бериш керек экен деп туруп 2 кило 600 буудайды көтөрүп барып бирөөгө берсең, аны тоокко жем кылгандан башкага жарабайт. Азыр эл ушундай болуп калды, заман ушундай болуп калды. Буудайды илгери бадырак кылып, буудайды алып барып тегирменге тартып, нан кылып, талкан кылып, жарма кылып жечи. Азыр болсо буудайды ошо эл андай бир эме деметпей калды. Ундун баардыгын даяр элдин баары сатып алып ичип калды. Ошондуктан азыр муктаж адамга акчалай берген жакшы болду. Анткени эмнеге дегенде, акчалай берсе ал адам баягы эмесин дагы кийим керек болсо кийим сатып алат, тамак керек болсо тамак сатып алат, окуу курал керек болсо бала чагасына окуу курал сатып алат да. Ошондуктан азыр биздин муфтиятыбызда да ошол баягы садака фитрди ар бир мейиздин, курманын өлчөмүн акчасын эсептеп, орто баа, Бишкектеги орто баа менен эсептеп чыгарып берип аткан себеби ошондо болуп атат да. Ошондуктан ошондой. Анан андан тышкары тамак аш берүүнүн өзү сообу өзгөчө. Тамак аш бул адамдын курсагын тойгузуу, бул өзгөчө бир ибадат болуп эсептелет да. Ошол эле менин катарында бул Куранда дагы ولا يحضون على طعام المسكين деп Маун сүрөсүндө ошол мунафыктарды, эки жүздүүлөрдү айтып, ولا يحضون على طعام المسكين бейбечараларга тамак берүүгө үндөбөгөндөр деп ошол жерде айыптаган да. Ошондуктан бул муктаждарга тамак берип, алардын курсагын тойгузуу да бул шариятыбызда чоң бир ибадат болуп эсептелет. Ошондуктан акча менен болсо акча менен, курсагын тойгузуп болсо курсагын тойгузуп, кийим кийгизип болсо кийим кийгизип, бир Алла жолунда жакшылык кылса, бунун бардыгы мүмкүн бирөө болсо бирөө менен Алланын ыраазылыгын табышы мүмкүн. Пайгамбарыбыз хадисте айтат, бул зекеттин, садаканын бир пайдасы катары, бир акыркы бир жыйынтык катары баягы 7 түрлүү адам бар, кыяматта Аллахтын көлөкөсүндө болот дейт да. Ошонун бирөөсү ким десе, баягы Алла жолунда садака кылган адам. Демек, Алла жолунда садака кылган адам бул кыяматта адилеттүү падыша, Аллахтын көлөкөсүндө болот дейт. Демек, Алланын көлөкөсү дегенде кыяматта арштын көлөкөсүндө болот, адамдар кыйнап алда, буларга жеңилдик болот деген. Экинчиси шабун наша фи ибадатилlah. Алла жолунда кичекейинен, жаштайынан Аллахка кулчулук кылып чоңойгон жаш жигит. Үчүнчүсү эл уктап атканда караңгыда мечитке намазга барган адам. Анан ошонун бирөөсү ушул баягы
Алла жолунда садака кылган адамды айткан да. Ошондуктан кыяматта кимде ким ошол Алланын көлөкөсүндө болом, Алланын аршынын көлөкөсүндө болом, мага бир жеңилдик болсун десе, дагы бир нерсе карыздарды кечип койгон деген да. Пайгамбарыбыз айткан, башка бир хадистерде айткан экен, кимде ким бирөөгө карыз берсе, ал бере албай жатса, аны кыйнабастан өзүңдөй жетишерлик болуп турса албетте, анда аны Алла үчүн деп кечип койсо, кыяматта ошол арштын көлөкөсүндө болот, баягы абалы жеңил болот деген. Ошондуктан бул садаканын, кечиримдин бул орду өтө чоң. Аллах Таалам ошо кылган жакшылыктарыбызды кабыл кылсын. Ошол айтылган шарият маселелерин угуп, үйрөнүп, ошого амал кылууну Кудайым баарыбызга насип кылсын. Муну көп деле баягы айтышпайт, баягы кээде сөздөн сөз чыкканда баягы достордун арасынан угуп калабыз да. Кээ бир айтып калат, ошо достордон мен ушул айлыгымдан бир илим алып аткан жигитти ушу каржылап турууну өзүм ушул милдет кылып алдым. Менен эч ким деле билбейт дейт, үй бүлөм деле. Ошол айлыгымдан тээрди замат ошол каражатты ошол илим талап кылуучуга дароо жөнөтөм. Себеби дегенде мен ошол жашоомо береке, анан ошол айлыгымдагы ошол берекелүү болсун деп ушундай мен ушундай максат коюп алдым дейт да. Деги эле ошондой кылып жанагындай айлыгынан бөлүп, же болбосо бир тапкан кирежесин кичине бөлүп турса, бул дагы садака иретине кетеби? Ооба, албетте. Мындайлар азыр көп. Мындай жакшылык кылып, элге жакшылык колун ачып, биз мисалы үчүн Арабияда окуп жүргөндө мен арабтардан ошолорду көрүп таң калат элем. Аялдардын кылган жакшылыгы, аялдар өзүнчө группа болуп топтолуп алып туруп, атайын айлыгынан топтоп, ошол жетим жесирлерге, бейбечараларга неметкендерди көрүп алып мен таң калат элем арабтардачы. Биринчи жолу Арабияга барганда автобуска түшсөм, автобуста аялдар отурат, бүт колунда Куран. Мен ошондо аялдардын Куран окуганын автобуста массовый түрдө биринчи жолу көргөм да. Бизде андай нерсе, алардын автобустарына түшүп калсаң, автобуста Куран коюлат. Андай нерселерди көрүп таң калам. Анан мен ошол жакта көргөн, таң калыштуу көргөн нерсем бирөөсү ошол болгондо, аялдар Куран окуйт. Автобуста кетип баратасың, тиерде бир жаш кыз отурат, берде бир эже отурат, берде бир кемпир отурат, баарынын колунда Куран. Базарда кетип барасаң, базарда отурган адам да Куран окуп отурган болот да. Ушунчалык Куранга жакын. Анан кийин алар ошондой топтолуп, группа болуп, же подружкалар, же ушундай эже сиңдилер топтолуп алып эле, ай сайын айлыгынан топ, анан ошондой Кудай жолунда муктаж деген адамдарды карап көрүп, сураштырып, анан ошолорго жардам кылгандар бар да. Бул аябай жакшы нерсе. Бир жолу бир аял кишини айткандарын уктук. Ал ошо биздин кыргызстандык студенттерге жолугуп калган да. Анан жолугуп калганда ал жаш келин экен, эми күйөөгө тийген. Анан өзү да жумуш иштейт экен да. Жумуш иштейт экен да, анан өзү бардар экен, Кудайга шүгүр, жетиштүү жерге жашообуз жакшы экен да. Анан айтат экен, мен иштейт экен, айлык алам. Бирок менин бүт каржымды күйөөм көтөрүп атат. Мен иштеп атам, өзүмдүн акым деп туруп ошол чечим кылыптыр да. Айлыгымды эми мага күйөөмдүн тапканы бар, жетет, үй тамак аш жетиштүү, баары жетиштүү. Демек мен тапкан акчамды жыйнап не кылам? Алла жолуна садака кылам деп. Ошентип иштеген акчасын иштеп туруп, таманакы маңдай терди өзү дагы бир нерсе кылбастан элдерге ошол муктаждарга деп таркатып, Алла жолунда деп таркаткан ушундай адамдарды көргөнбүз да. Азыр мен ойлойм, мына андан бери канча жыл өттү, 20 жыл аралык өтүп калды. Азыр биздин Кыргызстанда дагы мындай эже карындаштарыбыз көп. Биз чекесин уксак, чекесин укпайбыз. Бирок ошол эле кезде ошо садака берүүнүн, зекет берүүнүн зарыл экенин билбей, али ойгон элек уктап аткан да мусулмандарыбыз бар да. Биз ошолорду ойготушубуз керек. Анткени эмнеге дегенде чындап мына пандемиянын учурунда, башка учурда көрдүк, биздин кыргыз эли берешен эл экен. Пандемиянын учурунда наоборот кайра могул жөн күндөрдө иштеп үйүнө ун ала албаган адамдар пандемиянын учурунда үйүндө ун толо болуп отурду да. Тамак ашы курсак ачкан жок бизде. Пандемияда эч бир кыргыздын курсак ачкан жок. Анткени эмнеге дегенде элибиз берешендикти үйрөнүп калыптыр. Алла үчүн бергенди үйрөнүп өткөн. Демек, колунда бар адамдар Алла үчүн берсе, өлкөбүздө жакыр калбайт, тилемчи калбайт да. Демек, бул деген коомдун өсүшүнө, өнүгүүсүнө алып келет. Илим билимге умтулууга алып келет. Ошондуктан бул садака берүү, бул өлкөбүздүн өнүгүшүнө алып келет. Садака берүү балаңдын жакшы болушуна, аялыңдын жакшы болушуна, өзүңдүн жакшы жакка болушуңа, жашооңдун жакшы болушуна, бул жашоо эмес, акырет жашоонун да жакшы болушуна алып келе турган садаканын таасири бар да. Алла Таала садаканы ошондой кылып койгон. Ошондуктан бул жакшылыктардан куру калбаш керек. Рамазанда жарыш айлы
бири-бирибизден көргөзүп берейли, көргөзбөй берейли, ошо бергенге аракет кылыш керек. Анткени берүү менен гана биз Аллага жагабыз. Алла Таала бизге берип атат. Алла Таала бизге берип атат, Алла Таала бизге эсеби жок берип атат. Каяка кетип атканын билбейсиң, жеп атасың, ичип атасың, кийимге чалып атасың, муктаждыгыңды бүтүрүп атасың, ар нерсе кылып атасың. А бирок Аллах Таала үчүн да бергенди унутпашыбыз керек. Анткени бул Алланын биздин кыйындыгыбыздан эмес. Ошон үчүн жана айтылат да. Лау кана ризқу бил акл, баягы эгерде дейт, адамдын рызкысы акыл менен болгондо, анда акылсыздан жан-жаныбар айбанаттар кырылып калмак дейт да. Демек, Алла Таала берип аткан бул дүнүйө, байлык, бул сен акылдуулугуңан, кыйындыгыңдан эмес. Сенден акылдуу, сенден акылдуу, эстүү адамдар болушу мүмкүн. Сага караганда сенде илимий даража жок, бирок аларда илимий даража болушу мүмкүн. Бирок алар бирдей жетип, бирдей жетпей жашайт. А сен болсо мектепти оңдоп деле окуган эмессиң, бирок сен ийгиликтүү бизнесмен болдуң. Демек бул рызкы, кесип, бул Алланын колундагы нерсе да. Ошондуктан Алла берип аткан нерседен бир аз бөлүшүп туруш керек. Алла разы болсун. Зекет берүүдө кимдерге милдеттүү зекет берүү? Анан зекет берүүдө эмнелерге көңүл буруш керек? Балки ниетке көңүл буруш керекпи баштап? Ооба, айтпадыкпы жана башында, зекет берүүнүн адеби дегеле садака берүүдө биринчи ыхлас болуш керек. Алла үчүн. Алла фарз кылыптыр, фарзымды аткарам деп. Анан зекеттин өзүнүн тартиптери бар, эрежелери бар. Зекет биринчи бай адамга болот. Бай адам дегенде кой менен 40 койдон ашык малы болсо, ал адам зекет бере турган болот. Уй менен 30 уй, төө менен 5 төө ушундай болот дагы. Анан алтын күмүш, бул алтындыкы 85 грамм дейбиз го, 20 мискал 85 грамм болжолду. Азыр сом менен айтканда 290 миң, 300 миңден тегереги болуп атат. Демек, кимде ушул ичкен жегеннен, айдап жүргөн машинесинен тышкары, жана башында айтып өткөндөй эле оборотто турган же товар менен турган, же болбосо акчалай турган нак 300 миңден жогору көздөй акчасы бар адамга, ал адамга зекет бериш парз болот. Ар адамга фитир садака бериш парз болот. Ал адамга курбандык чалыш важип болот, милдет болот да. Бирок кимдерге бериш керек ошону? Бир туугандарга берсе болобу? Кимдерге дегенде, Алла Таала Куранда айткан, 8 түрлүү адамдарды айткан да, ошол зекет ошолорго берилет деген. Албетте, бир туугандар эгерде муктаж болсо, бул зекет ата энеге өтпөйт. Өзүңдүн атаңа же апаңа зекет берсең болбойт. Чоң ата чоң энеге, тай ата тай энеге өйдө көздөй болбойт да. Ылдый көздөй да болбойт. Өзүңдүн балаңа, кызыңа же өзүңдүн небереңе же чөбөрөңө зекет берсең болбойт. Бирок бир туугандарга, бир туугандардын балдарына берсе боло берет. Зекет болобу, садака болобу, берсе боло берет. Андан тышкары зекет негизинен ошо эмелерге, ата энесине же бала чакасына болбойт да. Андан кийин зекет кимдерге берилет дегенде, биринчиден зекет ошол муктаждарга берилет. Мисалы үчүн бизде көп бала чакалуулар бар. Ошолорго берилет. Анан кийин мына толи билимдерге да берсе болот, студенттерге берсе болот. Студенттер мисалы азыр ата энесинин көзүн карап, ошол айылдан акча келет деп күтүп, азыр мына Бишкектеги квартиралар асмандын башына чыгып кетти. Жатаканаларда жаткандар бар, тамак ашы бар, медреселердин балдары бар, ушуга окшогон. Анан дегеле баягы коңшу колоңдун арасына мындай колу жука кыйналып атканын көрүп турса, ошолорго берсе болот. Бай адамга зекет берилбейт. Эгерде бир бай адамга зекет берсе, ошол бай адам зекетти алып жесе, ан үчүн арам болот. Ал адам үчүн, бай киши үчүн зекет алуу арам. Ал бай адамга берген болбойт. Андан тышкары мынагул факирлерге, факир анан мискин деп айтат. Факир деген эмне десе, факир деген бир күндүк жей турган тамак ашы жок. Ушундай адамга зекет берилет. Мисалы үчүн, чындап тилемчи да, азыркы иче турган тамагы бар, уже ужунга тамагы жок да. Ошондой адамды факир дейт. Ошондойлорго зекетти берсе болот. Мискин дейт. Мискин дегенде баягы мүмкүн бүгүн эртеңдик тамагы бар, бирок баягы бай эмес. Муктаждыгы бар. Андан кийин келип туруп ажыга барып, ажыдан мисалы акчасын жоготуп алып ошол жакта көчөдө калып калса, же бир мусафир адам көчөдө калып калса, ошондойлорго берсе болот. Ушундай болуп туруп, негизинен жалпысынан ошо муктаж адамдарга берсе болот. Жетимдерге берсе болот. Алла разы болсун. Жесирлерге берсе болот. Биздин студиябызга келип, маек
куруп бергениңиз үчүн чын дилден ыраазычылык билдиребиз. Эми биздин эфир соңуна келип атат. Кенжет ажы, биздин орозо кармап жаткан ушул ыйык күндө чаңкаса дагы багы нафсине ээ болуп, нафсин тизгиндеп орозо кармап жаткан бир туугандарга кыргыз элине болгон каалоо тилейиңиз. Аллахым лайым ушул динибизди бизге куттуу кылсын. Тутуп аткан орозобузду куттуу кылсын. Кылган ибадаттарыбызды, берип жаткан хайыр ихсан садакаларыбызды Кудайым өз даргөйүндө кабыл кылсын. Кетирген күнөөлөрүбүздү Кудай Таалам өзү кечирсин. Кыргыз эли миң кылым жашай тургандай улуу элдерден болсун. Бизден ушу жаштарыбыздан, келечек муңдан ушу имам Насафиге окшогон, имам Сараксиге окшогон, имам ушул биздин төп арадан чыккан улуу имамдар өткөн ошондой имамдардын жолун жолдогон биздин кыргыз элинин балдарын замандаш балдарыбыздын арасынан ошондой балдардын чыгышын Кудайым насип кылсын. Элибиздин туткан орозосун кабыл кылсын. Өлкөбүздө тынччылык болсун, согуш, кыргын, бале кырсык апаттан эли жерибизди, өлкөбүздү, мамлекетибизди Кудайым өзү сактаган болсун. Кылган бата тилек дубаларыбыз кабыл болсун. Кимдин кандай тилектери болсо Аллахым кабыл кылып, кетирген күнөөлөрүбүздү кечирсин. Бул дүйнөдө Алла сүйгөн пенделерди сүйүп жашап өтүүгө, кыяматта ошол адамдардын катарында чогуу тирилүүнү Кудай Таалам өзү насип кылсын. Убакыт бөлүп келип бергендигиңизге терең ыраазычылык билдиребиз. Анан устаз, бизде чакан белегибиз бар сизге. Биздин Салих Адал Азык компаниясы Кыргызстан мусулмандардын дин башкармалыгынын адал сертификатына ээ болгон Кыргызстандагы эң белгилүү колбаса өндүргөн ишкана болуп эсептелет дагы. Сиз үчүн, биздин студиябызга келип бергениңиз үчүн чоң белек. Бүгүн барып үйдөгүлөр менен ооз ачасыз. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн биз рахмат жаган Рамазан берүүсүндө садака зекеттин пайдалары тууралуу сөз кылдык. Аны мен Максат Атабаев алып бардым. Кийинки эфирлерден көрүшкөнчө жараткан Алла Тааланын амандыгында болуңуздар. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Eşhedü en la ilahe illallah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Салих накта даам чөбөрлөрү. Салих компаниясы Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгынын адал сертификатына ээ болгон мекеме. Салих компаниясы элибизге адал азык тартуулайт. Рамазан айыңыздар марек, орозоңуздар кабыл болсун.
Салих Сода маркасы Кыргызстандагы эт өнөр жайынын лидери. Бардык продукциялар халал принцибинде даярдалып, эл аралык стандарттарга ылайык EAC ISO 22000 талаптарына жооп берет. Салих Сода маркасы сапаттуу продукцияларды өндүрөт. Колбаса азыктары, эттен жасалган деликатес, сэндвичтер, хот-догдор жана бургерлер.